ушуну алып кириштен уялбайсыздарбы? Уже ковид бүттү, 3 жыл болду. Ошол мен министрге суроо берейин дедим. 3 миллион долларды кантип каяка иштеттиңер, жооп берип койсуңар деп. Сиз жооп берип коюңчу, замминистр. Ковид үчүн да 3 миллион доллар каяка кеткен, кимдер алган, кайсы больницаларга барган? Geçiriz 3 milyon emne? 300 milyon dollar kаяка кетти эле ошол vaksin algıla деп келбеди беле грант болуп. 300 milyon dollar. Шалек Карабекович, бул мыйзам долбоорду биз азыр азыр кырсаңыз кечирип коюң, мейли аларды дагы жеп тоюшпады, 300 milyon долларды. Анан кийинкилеринде эле муну эмне алып келди дейм да. Ковид бүттү го эми, азыр бардыгы шорпочу эле дарыланып атпайбы? Зачем ушундай кылып алдайсыздар мамлекетти, элди? Буну колдобош керек деп эсептейм. Элдер азыр бүт бээнин сүтүн ичип дарыланып атат. Эгер уйку оргошун ичпегенден калгандары. Зачем ушинтип эми канча миллион алып келип атасыздар? 12 миллион алып келип атасыздарбы? Колдоп бергиле кредитти деп. Эми уятта башка тармактар болсо мейли колдоп берели, билим берүү, башка тармактарга. Эми ковидте эле шылтоолор бир жолу токтотуш керек да ушинтип жалган айткан нерселерди. Урматтуу финанс министринин ордун болсо жооп бериңчи. Siz kандай maksatта geldiniz şunu? Kolda per dep, je atkaz bergile dep. Şu mesele boyunca. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Шалек Карабекович, сиз өзүңүз билгендей, баягы кредиттерди алганда финанс министрлиги гарант болуп чыгат. Ошо международный комитетке дайыма мен катышам. Бул боюнча биздин саламаттык сактоо министрлиги ушу бизге керек деп бул вакциналар деп мен бияка келгем. Жооп берсеңиз, ковид бүттү. Эл уже олимпиадаларга катышып атат, спорт менен машыгып атат, ден соолугу жакшы. Эмне ковид шултоолап келип да калып атасыздар? Бүттү го ковид, бүт дүйнөдө бүттү го. Geçiriz. Ковид былтыркы жылы болгон мыйзам, андан сырткары ковид бүткөнү менен ал мутация берип эме кылып аткан үчүн биз буну календарь прививка киргизип туруп 70% ошол прививка кылыш керек деген эми боюнча негизинде. Нурля Жапаровна, көрдүңүзбү? Сиз мына берген жообуңуздан эле бул дарылоо тармагына тиешеңиз жок экенин далилдеп атасыз да. Ошон үчүн мен башында эле айттым. Жооп берсеңиз мынча кыйналып